Украина жаңы президентин тандады. Петро Порошенко президенттик шайлоонун экинчи айлампасына утушка ээ болгон атаандашы Владимир Зеленскийге телефон чалып, аны жеңиши менен куттуктады. Маалыматтарга ылайык, президенттик шайлоодо Владимир Зеленский жалпы 73,2% добуш алса, ал эми Петро Порошенкога элдин 25,3% добуш берди. 21 апрелдеги шайлоого 82 000 жергиликтүү жана 2,5 мың эл аралык байкоочу көз салды. Жеңил ызасын тарткан Петро Порошенко президенттиктен кетсе дагы саясаттан кетпээрин маалымдап, Украина үчүн күрөшөрүн билдирди. Мындан тышкары ал Зеленскийдин жаңы кызматтагы алгачкы кадамдарына жардам берүүгө даяр экенин айтты. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы бардык добуштарды өз мөөнөтүндө текшерип бүтсө, Зеленский 3-июнда президенттик кызматка киришет. Экс-президент жетектеген КСДПнын мүчөлөрү Адилет министрлигинин имаратынын алдында митингге чыгышты. Алар партиянын лидери катары Сагынбек Абдрахмановдун катталышына каршы болушууда. Акцияга чогулгандар юстиция министри Марат Жаманкуловду кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүштү. Чогулгандардын арасында Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова жана партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү, активисттер бар. Эске салсак, Адилет министрлиги КСДПнын жетекчиси катары Абдрахмановду каттап, партиянын дареги дагы өзгөртүлгөн. Абдрахманов ага чейин Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген. 22 апрелге караган түнү Бишкек шаарындагы Манас менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды. Анда аял киши башкарып бара жаткан унаа көпүрөнүн үстүнө кулап кеткен. Күбөлөрдүн айтымында кырсык түнкү саат 3:30 чамасында болгон. Катуу ылдамдыкта келе жаткан Honda үлгүсүндөгү унаа алгач көпүрөнүн тосмосун сүзүп, андан соң ылдый учуп түшкөн. Анын айтымында тез жардам унаасы келген учурда айдоочу кыз эсинде болчу жана аны ооруканага алып кетишкен. Биз ысык көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн түрүндө кол топтоо жүрүп жатат. Учурда 7500 жаран колдоо көрсөттү. Онлайн добуш берүүнүн демилгечиси коомдун пикирин өкмөт эске алабы деген үмүттө. Ысык көлдүн Көкмойнок айыл аймагында кызыл омпол уран кенин иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып келет. Буга чейин наразычылык акциясына дагы чыгышканы маалым. Тургундардын айтымында уран жашоочулардын ден соолугуна зыян алып келет. Маалыматтарга ылайык, анда 1632 тонна уран бар. Чалгындоо иши 2012 жылы башталган. Лицензиянын мөөнөтү 2020 жылы 31 декабрда бүтөт. Бул маселе боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Шри-Ланкадагы жардыруулардын кесепетинен курман болгондордун саны 262 кишиге жетти. 21 апрелде католиктер Пасханы майрамдап жатканда Шри-Ланкада отелдер менен католик храмдарында катар-катар жардыруулар болду. 8 ирет болгон жардыруудан жаракат алгандар 450дөн ашты. Бул сандар дагы өсүшү мүмкүн. Жүздөгөн адамдар ооруканага жеткирилди. Жергиликтүү бийлик курман болгондордун ичинен кеминде 27 чет өлкөлүк жарандар деп жатат. Анын ичинде Кыргызстандын жарандары жабыркаган жок. Азырынча бир да уюм жардырууга жоопкерчилик ала элек. Бирок өлкөнүн коргоо министри жардырууну жасагандарды бийлик билет деп билдирди. Жардырууга шектүү катары 8 адам кармалды. Кийин алардын саны 13кө чыкты. Кылмышка шектүүлөрдү кармоо операция убагында дагы 3 полиция кызматкери курман болду. Эртең 23 апрелде Бишкек Торук-Артуна жолунун 108 чакырымында жардыруу иштери жүргүзүлөт. Кыргыз темир жол ишканасынан кабарлашкандай, жардыруу иштерине байланыштуу аталган автоунаа жолу саат 8:00дөн 22:00 чейин толугу менен жабылат. Унаалар айланып өтүүчү жол аркылуу өткөрүлөт.